Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери кырсыкка кабылган автоунааны эвакуаторго жүктөп, Талас шаарынын көчөлөрүн кыдырышты. Буларды коштоп, тез жардам автоунаасы да жүрдү. Бул көрүнүш жергиликтүү жашоочуларды ойго салды. Анткени ГАИ кызматкерлери жол кырсыгы адам өлүмү менен коштолуп жаткандыгын эскертишет. Белгилей кетсек, Талас облусунда 10 ай ичинде 143 жол кырсыгы катталып, тилекке каршы 45 адам каза болду. 143 жол кырсыгынын ичинен айтып кете турган болсок, азыр мынакей бизде былтырга салыштырмалуу 35 адам каза боло турган болсок, ушул күнгө чейин биздин азыр 45 адам каза болот да. Ушул күнгө чейинчи бул негизи мас айдоочулардын азабынан дагы освещениянын жоктугунан, анан айдоочулардын бирден бир себеби ушу таксилердин биринчи рейске келип эс албай, экинчи рейске чыгып, ушунун кесепетинен болуп атат да жол кырсыгынын бардыгычы. Малдын качуусуна 26 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 24-ü материалдык ущерб болуп атат. Соңку күндөрү Талас районунан малдын катышуусунда жол кырсыктары көп катталып, анын кесепетинен жарат алгандар жана каза болгондор да катталууда. Андыктан мал ээлери малды ээн кой бербей, кармоого тийиш. Ошондой эле ар бир айдоочу ылдамдыкты азайтып, жол эрежелерин так жана туура сактоо зарыл. Техниканы жакшылап карашса болот эле да. Ойлоп коюмуш жаш балдар көп эле жаштардын праваны сатып алып эле олду солду ой келди айдап эле өзүнүн акчадан сатып албагандан карабайт да. Анан жол техниканы карап, өзүн караса, ичпесе жакшы эле болот эле. Азыр жол кырсыгынан согуштуу адам да көп өлүп атат дейт адамдар. Анан кыргыз өзүбүз аз эл болсок, жол кырсыгынан ушу абайлап техника безопасности обязательно билип анан чыгыш керек да жолго. Айдоочу ылдамдыкты азайт деп аталган иш-чара өз максатына жетип, Талас шаарынын көчөлөрүн жана эл көп топтолгон аймактарды кыдырып өтүштү. Бул иш-чара жол кырсыгынын курмандыктарын эскерүү күнүнө арналып уюштурулууда. Белгилей кетсек, ноябрь айынын 3-жекшембиси жол кырсыктарынан каза болгондорду эскерүү күнү. Айдоочуларга, жол жүргөн адамдарга баарын эскертет да. Үйдө чыккандан кийин кандай жүрүш керек, өзүнүн жол кыймылын бузбаганга аракет кылса, биздин айдоочуларга кайрылып кетер элем. Жол эрежесин сактаса, будан көп жыл мурда алган айдоо көлүктөрү бар, айдоочулар бар. Ошолор кайра знактарды, жол белгилерин кайра кайталап окушса деген, ылдамдыктарын азайтып, ылдамдыктарын жол эрежесинин жол белгилерин так сактаса дейбиз да. Себеп деген акыркы күндө мал менен болгон автоунаа кырсыктары да көбөйүп кетти. Ошонун кесепетинен адам өмүрү кыйылып атат да. Адам өмүрү бардыгынан өйдө турат. Өлкө боюнча жыл башынан бери жол кырсыктарынан 8 миңдей киши ар кандай жарат алып, 600гө жакын киши жолдогу кырсыктарда каза болгон. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошев, Тилек Жоламанов, Талас шаары.